карагач сулукту жаратканга чексиз мактоолор болсун дейт шүгүр. Ушинтип айылда кой жайып жүрөбүз. Негизи Нуржигит агай айтат го, кой багыш керек депчи, момундукка үйрөтөт деп. Эгерде ат баккандар болсо кечирим сурайм, албетте ал деген текебердикке үйрөтөт деп айтты да. Жылкынын мүнөзүнө жараша ошо баккан адамдын дагы мүнөзү ошондой болот деген мааниде. Чын эле бирок ошондой койлор жоош, момун болот, айдаган жакка кетет. Жылкы бир аз эле мындай багып койсоң ээсин тебе баштайт. Ошон үчүн ошол мааниде айтса керек Нуржигит агай. Ушинтип кой жайып жүрөбүз. Бул эчкили тоозу. Тиги жак биздин айыл. Тиги жак болсо кошуна айыл, бул жактан көрүнбөйт экен. Бул болсо Кировсу сактаачы. Биздин Манас району жана Казакстан Жамбыл областынын бир бөлүгү. Жалпы эле Жамбыл областуу айтор ушул суу сактагычтан дыйканчылыкка колдонушат. Бул болсо Талас дарыясы менен толот бул суу. Ушундай. Тиги Ботарек айылы бул жактан көрүнбөйт, но могул жер биздин айыл, Баккаян айылы. Тил жактасын айтылып атат.